Бүгін Өзгөндө халыққа ақысыз юридикалық жардам көрсөтүлдү. Бул иш-чара Юстиция министрлиги тарабынан юристтер күнүнө карата уюштурулуп, калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жана жарандарга жеткиликтүү юридикалык кызмат көрсөтүү максатын көздөйт. Иш-чарага мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү тартылып, жарандардын укуктук маселелерин угушту. Маселен, Өзгөн районунун тургуну Жеңишбек Тейишев балдарына тиешелүү жер тилкесин 2 жыл мурун сатканын, бирок расмий өткөрүп берүү иштери бүткөрүлбөгөнүн айтып, юридикалык кеңеш сурады. Балдардын 2 чеги бар эле, бирөөнү саттышты эле. 2 жыл болуп калды. Азыр эми ошого документ кылып, ошого өткөрүш керек да, саткан адамгачы. Ошону эмне кылыш керек деп сурадым. Булар айтты, şu госреестрге барасыз дейт, госреестрден госакт аласыз дейт. Анан кызыл китепти кыласыз дейт, кыргызча айтканда. Ошону кылгандан кийин анан сиз кимге сатсаңыз, ошого өткөрүп бересиз деп ошентип жооп беришти. Ар кайсы кызматтардын бир жерде чогулушу жарандар үчүн чоң жеңилдик жаратты. Акцияда үй бүлөлүк мамилелер, социалдык кепилдиктер, жер тилкелерине байланыштуу маселелер негизги суроолор катары көтөрүлдү. Айрым жарандар дал ушул акысыз юридикалык жардамдын негизинде көйгөйлөрүн чечип алышкан. 4 балам бар. Ошонун биринин чеги жок, биринин үйү жок. Ошого 2 балама суранып жүрүп, айыл өкмөткө кайра келип жүрүп алсам, ошо бирөөсү кооптуу жерден берилип калды. Ошону же айыл өкмөт биз билбейбиз дейт, жылдыра албай атышат. Бул жер ошо немеге баргыла дейт. МЧСке барып, ошо Өзгөн кайсы бир жерге арыз менен кайрылың дейт. Толук кандуу жооп берди. Эми кайрылам арыз менен. Неберемин ошо 12 жылдан бери чечилбеген көлүгүн ушул юридикалык жардам борбору аркылуу акысыз жетишип көлүк алдык. Биз аябай ыраазыбыз. Шениште болдук. Бизге чоң кубаныч тартуулады. Чечилбеген 10 жылдан бери чечилбеген маселелерди чечип беришти. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул сыяктуу иш-чаралар калктын мыйзамдуулук боюнча маалымдуулугун жогорулатуу жана жарандардын укуктарын коргоону камсыз кылуу максатында тынымсыз өткөрүлүп жатат. Юристтер ар кандай маселелер боюнча кеңеш берип, жардам көрсөтүүдө. Бизге негизинен ушул өзүбүздүн тармак боюнча эле кайрылды. Пенсия боюнча, пенсияга кантип чыгабыз, канча жаштан чыгабыз, анан кандай документтер талап кылынат деп. Менче сураган суроолордун баарына эле жооп бердик. Бизде азыр пенсияга чыгуу бир топ эле жеңилдеп калган. 5 жыл камсыздандыруу стажы бар адамдар, 58 жаштан аялдар, 63 жаштан эркектер чыкканга укуктуу. Бизде кыскача ушундай эле суроолор болду. Бизде азыр юридикалык жардам кызматы республика боюнча ар бир райондо кеңселери бар. Жана ошондой эле биздин 114 шыр байланышыбыз бар. 114 шыр байланышка чыгышса, ал жерде да юридикалык кеп кеңеш берет. Жана ошондой эле кайсыл аймакта жайгашкан болсо жаран, ошол аймактагы жакынкы юридикалык жардам кызматынын кеңсесине жиберилет. Бул демилге өлкөнүн башка аймактарында да өтүп, калкка укук жактан акысыз кеп кеңештер, тийиштүү жардамдар берилип жатат. Жыл башынан бери Өзгөн районунун өзүнөн Юстиция министрлигинин юридикалык жардам кызматына 500гө жакын жаран кайрылып, алардын 56сына акысыз адвокат дайындалган. Белгилей кетсек, бул президенттин элге бекер юридикалык көмөк көрсөтүү саясатынын алкагында ишке ашууда. Нурастан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.